Күндүн негизги делген кабарларын камтыган Күн жабыт маалымат программасы өз ишин баштайт. Студияда кызматта Бексултан Калыбеков, саламатсыздарбы? Чылым чеккенин жашырам деп 5 жаштагы балакайдын өмүрүн кыйды. Жаш баланын өлүмүнө шектүү катары 9 класстын окуучусу кармалды. Окуя 22 сентябрда Араван районундагы Алианаров айылында орун алган. Тамеки тартып турганын көрүп калган 5 жаштагы наристе аны ата-энесине айтам деген. Андан чочулаган 9 класстын окуучусу баланын бутун бууп, оозун башына чейин скуштоп салган. Милициялар бир күндөн кийин жансыз денени жүгөрү талаасынан таап чыгышкан. Бул тууралуу кененирээк кийинки материалда сөз болот. Араван райондук ички иштер башкармалыгынын милиция бөлүмүнө 22 сентябрда 5 жаштагы Алимжанов Бахадырхандын жоголгондугу туурасында анын чоң атасы арыз менен кайрылган. Көп өтпөй айылды дүрбөткөн кылмыштын бети ачылган. Араван районунда дайынсыз жоголгон 5 жаштагы наристенин өлүмү өзү жашаган айылдагы жүгөрү таладан табылды. Окуядан туп-туура бир күн өткөн соң баланын жансыз денесин милиция кызматкерлери ыкчам иликтөөсүнүн натыйжасында бул жүгөрү талаанын ичинен таап чыгышкан. Анда баланын колу буту байланып, оозу башына чейин скоштолгон абалда болгон. Бул тала бала жашаган аймактан 200-300 метр алыстыкта жайланышкан эле. Жаш балага ким кол көтөрүшү мүмкүн деп айылдыктар бушайман болуп турганда, өзүнүн эле 15 жаштагы кошунасы өлтүргөндүгүн аймактык милиция кызматкерлери аныктады. Бул жерде ошо кылмыштын бетин ачуу боюнча бир канча ошо адамдар менен тартылып, ошонун бир 40 адамдын ошо сурак жүргүзүлүп, ошо адамдардын негизинде. Ошолордун негизинде анан түнкү биз саат 2-3 ушул адамдар менен биргеликте иштеп, ушу кылмыштын бетин ачууга аракет кылдык. Кылмышка шектүү катары айыпталып жаткан Алианаров айылындагы 9 класстын окуучусу азыр ички иштер башкармалыгынын Ош шаардык убактылуу кармоочу жайында киргизилген. Шектүү өз күнөөсүн мойнуна алып кечирим сурап жатат. Ал 5 жашар баланы атайлап өлтүрбөгөндүгүн айтып, кылган ишине өкүнүүдө. Çekmoqchi bo'ldim. Çekmoqchi bo'lganda ash bola ko'rib qoldi. Ko'rib qoladi. Atana aytaman deb. Anaqa yo'q, aytaman dedi. Aytmaysan demoqchi edim. Pastga olib tushdim. Sal mahallamiz pastroq olib tushdim. Makkalar ko'rib qoldim. Makkalar ichiga olib kirdim. Olib kirib keyin qo'lini, oyog'ini bayladim. Qo'rqib ketib, nima qilganimni bilmasdan uni og'zini baylab tashladim. Бул ыйлап жаткан айымдар 5 жаштагы наристенин бейажал өлгөндүгүнө кейип көз жашын тыя албай жатат. Ал эми бул кичинекей наристе 5 жаштагы Бахадырхандын бөлөсү. Ал экөө күндө ойноп чогуу тамактанчу. Наристени жоготкон Алымжан Сейдахматов Бахадырхандын чоң атасы. Ал да небересинин акылдуу, адамдар менен тил табыша билген зиректигин айтып жоктойт. Мана хозир эстеп отуруп. Bu musibetler hiç kimin başına düşürülür işte. Olabilir mi? Hiç kimin başına düşmesin bu musibet. Hadi kiribam sorayım ki biz yaptık. Karımın ne varam karnız gördüm gel yaptı dedim. Gel yaptı dedim. İlacı yok olması. Балдардын ортосундагы чырлуу окуядан соң жакын жашаган эки кошунанын мамилеси эки ажырымда. Ошондуктан Араван райондук ички иштер башкармалыгынын милиция кызматкерлери күнү түнү кошуналар ортосундагы чатакка жол бербөө үчүн нөөмөт менен күзөттө турушкандыгы маалым болду.
Адам иштиктер бөлүмүнүн аймак тескөсү 10 бөлүмчөсү менен үй жакын болгон үчүн түшүндү иштер жүрүп, түнү менен ушундай постко коюп жатабыз. Себеби бизде ар кандай маалыматтар бар. Үйүн күйгүзөбүз деген, үйүн талкалайбыз деген деле бар. Мисалы 5 жашар болгон. Ошон үчүн азыр күчөтүлгөн режимде иштеп жатабыз. Адам өлтүрүү боюнча айыпталып жаткан кылмышкер өспүрүм азыр сурак берүүдө. Ал 5 жаштагы наристе түшүнө кирип жаткандыгын айтат. Учунда күчлөрүм ичириапты. Абсолютно. Түшүнгө кантип кирди? Күлөп жүргөнлөр ичириапты. Кантип? Күлөп жүргөнлөр, ойнап жүргөнлөр. Учурда жогорудагы кылмыштын бети Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмү жана Араван райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери биргеликте карап жатат. Тергөө уланууда. Адыл Акжул уулу, Кыялбек Кубанычев, Күн чабыт, Араван району. Ажылыктан абыт кеткендер саны 717-ге жетти. Жаракат алгандар 805 адам деп айтылууда. Ал арада Иран өкмөтү Саудия бийлигин бул каргашчага күнөөлүү деп айыптап чыкты. Ирандын ажылыкты уюштуруучу уюмунун башчысы Саид Окади Иран мамлекеттик телеканалына маалымат берип жатып, саудиялык бийлик адам өлүмүнүн баарына жоопту деди. Аравиянын Медина шаарында ажылык зыярат учурунда түртүшүүдөн улам Тебелендиде калып набыт болгондордун арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Орозбек Молдалиев билдирди. Акыркы маалыматтарга караганда, Меккедеги шайтанга таш атуу жөрөлгөсү учурундагы түртүшүүдөн каза болгондордун саны 720-ны чамалады. Учурда кырсык болгон жерде 4000дей куткаруучу иштөөдө. Расмий кабарларга ылайык, быйыл 164 өлкөдөн 1 300 000 адам ажылык зыяратын аткарууда.